Мен оппозиция болуш эмне экенин дагы билем. И анын арты эмне менен бүтөт экенин дагы билем. Бирок мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса кеч болуп калат. Себеби мына шайлоодон кийин, урматтуу элим, Кыргызстандын өмүр бою эгемендүүлүгүнөн ажырап кала турган маселелер коюлган атат парламентте. Ошол эле Кыргыз темир жолу коюлган атат. Ошол эле Кыргыз нефти газ коюлган атат. Биз кайсы бир мамлекеттин этегин кармап калган маселелер коюлган атат жакында. Ошон үчүн бул парламент аларга каршы тура албайт. Ал парламент аларга чоң жер жабак эмес, бүгүн мамлекетти басып алган Жээнбековго каршы тура албай атат. Коррупционерге каршы тура албай атат, атын айта албай атышат. Эгерде чындап силер үчүн күрөшө турган ниети болсо, булар азыр айтмак кимдин эмне кылып атканын. Айта албайт. Ошон үчүн мен силерге айтып атам, баарына каршы добуш берип, шайлоону, саясатты оңдоп кеткенге шарт түзүп бергиле деп. Бир дагы партия, ооба реформа кылыш керек. Бирок реформа бүгүнкү узурпацияланган бийликтин тушунда болушу мүмкүн эмес. Ага шарт жок азыр. Мен бир дагы партия, жаман партия деп айткандан алысмын. Ичинде укмуш балдар бар атат. Бирок ошол балдар дагы садага чабылып кеткен атат азыр. Тилекке каршы. Силер айтып аткан иллюстрация, мына эртең октябрдагы шайлоодо болуш керек. Баарына каршы чыгып туруп иллюстрация жасаш керек буларды. Ошондо гана булар саясатчылар дагы, бийликтегилер дагы көз ачылат. Түшүнөт. Бул эл менен ойносо болбойт экенин билиш керек булар. Силер шайлоону каршы чыйып койсок 600 миллион акча күйүп кетет экен деп кейбегиле. Мына мамлекетке пандемияда эч нерсе кылбай туруп 1 миллиард доллар карыз алган атат. 300 миллион алып келип жеп койду уже. Миллиардтаган сомдор мамлекеттин казынасынан жоголуп атат. Ошого кейгиле. А бул парламент келсе, ал коррупциянын бетин ача албайт. Бул парламенттин мүнөзү кандай болот экени, булардын кандай характери бар экени уже белгилүү болуп калды. Оппозициялар псевдо-оппозиция болуп, жалганын артынан жабылып алганы көрүнүп калды. Оппозициямын деген партиялар лидер эмнеге түрмөгө отурганын айта албай атат. Лидер эмнеге бутут чабып отурганын айта албай атат. Ошол оппозиция болобу бизге? Бакыт мырза, биздин убакыт аяктап баратат.